11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Жаз мезгили качан башталат? Сиздер ойлосоңуздар керек. Март айы башталары менен жаз келди деп. Бирок Европада жаз март айынын 20-сынан башталып деген сөздөр жүрөт. Өз мекенинде кыштаган куштар күн узарганда ырдай баштайт. Бул жылдын 20-мартынан кийин башталат. Себеби жарыктын таасири менен аларда гормон бөлүнүп чыгып, канаттуулар балапан үчүн өнөктөштөрдү тартуу үчүн ырдайт. Жаз мезгилин аныктай турган дагы бир ыкма бул жөнөкөй бака. 5-7 күндүн ичинде күндүз абанын температурасы 10 градустан төмөн эмес болгондо, алар ийинен сыртка чыга баштайт. Дагы бир эң жакшы ыкмалардын бири келгинди куштар. Алар миңдеген километр алыстыкта учуп жүрүп, жаз мезгили кайда болоорун анык билишет. Эгер аларды көрүп калсаңыз, демек бакча казып чыгууга убакыт келди. Ошентсе да эртең март айынын биринде Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай аба ырайы күтүлөт? Буга кененирээк токтолсок. Жылдын март айында Казакстан боюнча аба ырайы көбүнчө суук болуп, олуттуу жылышы айдын аягына чейин күтүү керек. Антициклон азыр бузулуп, эртең Астана шаарында абанын температурасы төмөн болгондуктан кар жаайт. Алматы шаарында асман ачылып, жылуу аба ырайы күтүлөт. Жылуу климат менен айырмаланган Өзбекстанда өткөн жума абанын температурасы 30 градуска чейин көтөрүлгөн болчу. Бул жумада бир аз төмөндөйт. Борбор шаары Ташкентте +21 градусту түссө, алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө +14 градуска жогору болот. Түркмөнстанда да өткөн жумага салыштырмалуу аба ырайы төмөндөйт. Борбор калаасы Ашхабадта жаан жаашы ыктымал. Тажикстанда болсо аба ырайы жылуу болмокчу. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы +20 градусту түссө, Ош шаарында болсо +18 градус болмокчу. Мына ушундай аба ырайы бат эле өзгөрүп туруучу кубулуш кандай гана аба ырайы болбосун, маанайыңыздар чөкпөсүн. Көрүшкөнчө.